Готовы? Пошла солянка! Kola etken olsa başlamam. Sizler менен кайнене жардам берүүсү бирге болду. Көрүшкөнгө чейин кожойкелер, келиндер, абысындар. Саламатсыздарбы? Биздин Ова телеканалынын көрүүчүлөрү жана Ова Social YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз кайрадан сиздер менен Орусияга таандык солянка тамагын жасайбыз. Ал тамакка бизге эмне керек, кайсыл азыктар керек бул жерде турат. Эң оңой, эң тез бат-баттан бышырчу солянканын түрүн жасайбыз. Негизги идеал түрүндө шорпого бышырылат. Шорпого үй этинен болобу же кайсы өзүңөр каалаган эттерги сөөгү этаж тасып коюп шорпо кылып коюп анан ошол шорпосун анан кийин жасасаңар болот. Бирок бүгүн биз жөнөкөй эле сууга, анан кийин жашынакай биздин колбаса, анан кийин копченый тоок эти менен жасайбыз. Мунун баары даяр эле. Анда эмесе баштадык. Биз кайнене жардам берет деген берүүбүздү. Алгач эле биз бул жерге казанга суу коюп койгонбуз, анысы кайнап калды. Азыр жашынакай шарптап кайнаган чакты биринчи картошкаларыбызды арчып даярдап алганбыз. Ошону биз узун-узундан туура алабыз. Мындай кылып. Тез эле даяр болчу тамактардын түрүн жасап атабыз биз. Ең оңой. Мен өзім дагы кайнене болууга жакындап баратам. Өзүм уулдарым бар. Кайнене болсом да ушинтип жашынакай жаш келиндерге жакшы тамак жасаганын ыкмаларын үйрөтсөм. Биринчиден ал башка бирөөнүн кызын өзүбүздүн үйүбүзгө алып келип бүлөө кылган дагы бул чоң эмгек, тарбия. Ошондуктан мен дос болууга аракет жасайм деп максат койгом. Буюрса аны дагы көрөбүз. Мынакей суубуз кайнап калды. Туз салалы биринчи. Жанына эле сковородканы коюп койгом. Ал жерге азыр биз өзүнчө пияз менен сайысты кууруп алабыз. Майдан коябыз, өсүмдүк майынан. Майыбыз ысыгы чапты. Картошкабызды салып кое берелик. Картошкабыз пышкы чапты. Бизге сайыс менен пиязды томат кошуп кууруп алабыз да. Piyazды орточо өтө жука эмес, өтө калың эмес, орточого туура алабыз. Пиязыбыз куйулсун. Sayısı dagы uzun kылып жукка кылып туурап алабыз. Муну чуркадан эле өткөзүп болсок болот. Жукка кылып колго турашын деле принципиалдуу сюжет. Жок, biz колго турайбыз.
жарты сайыз бизге жетиштүү болот деп ойлойм. Мунун баары көз өлчөмдө. Мен азыр 4 адамга чакан тамак жасап атам. Ошондуктан мунун баары жакшы катнашып куруп алабыз дагы. Жаш кожокейлерге аябай жакшы такаалды турула берсин. Жаш биздин жаш кыз келинлерибизге жаңы болуп келин болуп келген кыздарыбызга жакшы кеңештерди айтканга аракет жасайбыз. Жакын арада жакшы чоң конкурстарда жарыялайбыз. Бизди көрүп, подписаться кнопкасын басып, комментарий жазып коюп коюңуздар. Азыр бул жерде томаттан кошобуз. Томатты бир чоң кашык салсак жетиштүү болуш керек. Анда көрүп көрөбүз азыр аралаштырып. Daha bir şey salsak bolot eкен. Daha bir чоң кашык салдык биз азыр. Куруп аткан учурда лимонубузду салабыз. Азыр жашнакан аралаштырып алабыз. Gelin болууну үйрөнүш эмес, кайнене болушта үйрөнүш керек экенбиз да. Башка бирден келген кызды алгандан кийин өзүбүздү билебизге, ошоңузга жакшы туура акыл насааттарыбызды айтып, туура жолго салып, жакшы үй-бүлөдөн келген, биз да жакшы үй-бүлөдөнбүз деп жакшы кеңештерибизди айтып тарбиялап алсак, өзүбүзгө ыңгайлаштырат деген максаттабыз. Кудайым буюрса, мага окшогон аялдар кайнене болууга даярдаткандар комментарий жазгыла. Кандай тарбия кылып көрсөтөт элеңер, кандай кеңеш менен тарбиялайт элеңер өзүңүздүн келиндериңерди. Мен негизи аябай бүтүп жүрөм. Кудайым буюрса, келиnim болсо, силерге да сөзсүз айтам. Картошкабыз мына азыр аягында да кошобуз жартысын. Картошкабыз да кайнап атат. Гуртиясын турап кошуп коебуз. Гуртиясы дагы карап өзүнө бир жери, экинчи жери биздин казанга чакан ушундай ушунчалык өлөп жетишиптир деп ойлойм. Тез арада даяр болуш тамактарын бизде болчу. Конкурстарыбызга катышкыла сөзсүз. Кайсы тамактарды жазайлык да ошолорду да жазгыла. Эмкиде кайсы тамак жазайлык. Жаш кыздарыбызга кандай кеңештерди берели. Ошолорду да жазгыла. Казанга кошобуз. Биз башында шорпого тузду аз эле салганбыз. Байкасаңыздар, азыркы учурунда азыр биз мындай маринованный же туздалган бадыраңдардан салабыз. Биз болсо туздалган бадыраң салабыз. Ошондуктан тузду абайлагыңыздар. Салып атканда ичине салыш керек да. Бадыраңды кууруп атканда деле чоң кууруп койсоңор болот. Сайыз пияз менен же болбосо кайнап атканда деле салсаңыздар болот. Анын эч эмеси деле айырмасы деле жок.
азырынча мен кайсы колбасаны кошоорумду айтпайм силерге. Эки бадраңды коштум, азыр кое турайын, тузун көрүп туруп, кичине азыраак болсо дагы экөөнү кошуп коем. Майлуу, жакшынакай майлуу колбасаны кошобуз. Биз бул солянка ушундай сонун, тойбостун майлуу сортундагы колбасаны кошобуз. Ар ким ар кандай турайт да. Мен ушундай чоң кылып турап кошуп койгонду жакшы көрөм. Кааласаңар узун кылып турап кошсоңор болот, майдалап. Бирок мен өзүм ушуну тураган жакшы көрөм. Биздин тамакка жарты колбаса жетиштүү деп ойлойм. Намын чыгарып кайнала берсин. Колбасанын да тузу чыгат, ошондуктан тузду абайлагыла. Бадраңды салып атканда да абайлагыла. Эми болсо биздин моундай копченый тоок эт даярдап алабыз. Кошобуз. Мен бул сыртындагы терисин алып салганды жакшы көрөм. Өтө эле майлуу болуп калат. Колбасаны жетиштүү деп ойлойм. Биз ушундай карачканы алдык. Бирок филелер дагы болот. Өзүңүздүн каалооңуз менен да. Только суп этин алабыз. Суп этин гана колдонобуз. Муну болсо майда кылып турага жакшы көрөм. Майда кылып кошуп коем. Турабыз. Сону деген өтө да май эмес. Етін менен жазасаңар, аны шорпосуна жазасаңар, анда тоок этин кошуш деле кереги жок. Анда жакшынакай шорпого жазылган болот. Бизге ушунча жетиштүү. Тузун көрүп көрөлү. Тузун жакшы болсо эч кошпойбуз, азыраак болсо бадыраң кошуп коебуз. Ушу айткандай эле эки бадыраңды кошуп коюп кичине азыраак. Көбүнчө элдер даяр тамакка өтүп кетишпеди. Даяр тамак жеп, даяр тамак. Үйдүн тамагына эч нерсе жетпейт деп ойлойм. Колдон келишинче аял заты алдын ала ойлоп, эртең мен кандай тамак жасайм, эмне жасайм деп ойлонуп койсо, муну баарын эле кечинде даярдап койсо болот да. Эртеси күнү ары бери сала коюп, бышырап коюп даяр турат да, ыңгайлуу да болот да. Тез даяр болот анын үстүнө дагы. Эми биз буга дагы мындай жакшынакай ичиндеги сөөгү жок маслинадан кошобуз. Муну турап майдалап кошсоңор да болот, кааласаңар ошол толук бойдон кошсоңор болот. Мен бирок муну экиге бөлүп коёмун. Биз баарыбыз эле жакшы көрөбүз муну. Ошондуктан көбүрөөк кошом. Кээ бир адамдар жакшы көрбөйт, жебейт. Биздин үй бүлө жакшы көрөт. Жакшы деп кошом, жакшы жейбиз. Муну дагы абайлап салыш керек. Дагы чыгып өтө туздуу болуп калбас үчүн. Болду, азыр картошкабызды көрөбүз. Картошкабыз да бышып калган. Бир ашып кетсе 2-3 мүнөт кайнатабыз дагы. Өчүрүп коебуз. Картошкабыз бышып калыптыр. Картошкабыз бышыптыр. Бул тамакты каймак менен берсек аябай дамдуу болот. Эми ким каймакты каалабаса, каймак жок деп десек болот. Сонун болуп даяр болуп калды. Бизде шорпобуз дагы 5 мүнөттөй кайнап турсун.
Ал убакытта мен силерге жакшынакай конкурсту жарыялайм. Жакшынакай угуп алыңыздар. Менин суроом кайсы учурда, кайсы мүнөттө мен колбасаны ошо шорпого салдым. Ошол суроого ким туура так жооп берсе, биз жакшынакай момундай биздин Тойбоз фермабыздын небөрчүсү мындай сонун белекти даярдап койгонбуз. Шашылыңыздар, белек силерди күтүп турат. Азыда биз сырадан көрөлүк, тузун көрөлүк. Сонун болуптур. Сонун. Тамагыбыз даяр. Келиңиздер. Буга каймагыбызды даярдап коебуз дагы. Силерди тамакка чакырабыз. Мынакей. Буга каймакта кошуп, сонун болуп даамын чыгарат. Тамагыбыз даяр. Солянканын бир түрүн бүгүн жасадык. Мынакей биздин солянкабыз даяр болду. Көп түрлөрдүн арасынан тез даяр болчу түрүн жасадык. Эми муну даамдап көрөбүз. Биз сиздер менен коштошуунун астында дагы бир жолу кайталап кетейин. Биздин Ова Social YouTube каналына жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Кайсы тамактарды көргүңөр келет, кайсы тамакты жасайбыз, ошолордун баарын бир сыра айтып, кеңештериңерди жазсаңар, биз абдан кубанычта болобуз. Андыктан биздин комментарийге жооп жазганда унутпагыла биздин конкурсубузга. Көрүшкөнчө деп айтайын. Кайненелерге дайыма жардамда.